Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан экономика бөлүгү. Мамлекеттик бюджетти натыйжалуу сарптоо. Ушул максат менен акыркы 3 жылдан бери долбоорду же программдык бюджет деген каржылоо куралы ишке киргизилип жатат. Мындай бюджет даректүү программаларга багытталып, түзмө-түз коюлган максаттарды аткарууга жумшалат. Так көрсөткүчтөр да бекитилген болот. Бюджетти бөлүштүрүүнүн мындай ыкмасы демократиялык өнүккөн өлкөлөрдө кеңири таралган. Анткени ал жакта жарандар салык төлөөчү катары өкмөттүн ар бир корогон тыйыны үчүн жемиштүү жыйынтык талап кылышат. Анда эмесе кеңири бул жөнүндө биздин материалда. Мындан арыда бюджетти бир топ багытта бөлө берсек, жыйынтык болбойт. Бул учурда программдык бюджет көрсөткүчтөргө батыраак жетүүгө мүмкүндүк берет. Себеби бир багытта приоритетке чыгарып, өнүгүүсүнө шарт түзөт. Жыйынтыктары да байкала башталды. Программного бюджета мы пытаемся Натыйжалуу каржылоо өзгөчө билим берүү жаатында маанилүү. Бул тармакта жумуш бүгүнкү күндө стратегия иштеп чыгуу жана 3 жылдык орто мезгилдик программдык бюджеттерди ишке киргизүү менен чектелүүдө. Бирок программдык бюджетте каралган максаттарды аткарбаган үчүн кайсы бир чиновник кызматкер жаза алдыбы? Буга жооп издеп Алтынбек Талантбеков. Программдык бюджет Кыргызстанда 2011 жылы ишке ашырыла баштаган. Пилоттук долбоорго 6 министрлик кирген. Өткөн жылы алардын саны 15ке, а бул жылы 28ге жетти. Программдык бюджеттин максаты бюджеттеги чыгашалардын социалдык жана экономикалык таасирдүүлүгүн көтөрүү. Иш чаранын жыйынтыгы тууралуу өлчөнмө көрсөтмөлөр айтып турат. Программдык бюджетти буну натыйжага багытталган бюджет деп коебуз. Биз бюджет жөнүндө, акча жөнүндө сүйлөшкөндө эмес, ошо акчанын аркасында кандай иш чара, анын жыйынтыгы кандай дегенди сүйлөшкөндө буну программдык бюджет деп коет. Билим берүү министрлиги биринчилерден болуп өз бюджетин программдык форматка которгон. Бюджеттик программалардын таасирин изилдөөлөр жыл сайын өткөрүлүп турат. Бул министрликтин эффективдүүлүгү менен бирге бюджеттин да көбөйтөт. В этом случае у нас есть приоритет. Азыр министрликтин эң эле приоритеттүү деген маселелердин бири бул мектепке чейинки билим берүү долбоору. Бул багытта бюджеттен жыл сайын ири каражат бөлүнөт. Министрликтин да бюджети акыркы жылдары 3 эсеге көбөйгөн. Башка өлкөлөрдүн мисалы көрсөткөндөй, өлкөнүн программдык бюджетке өтүшү үчүн өлкө жана ар бир мамлекеттик органдын башкармалыгы бир топ иш жүргүзүшү керек. Ал үчүн бир далай финансы жана эмгек ресурстары талап кылынат. Ушул себептерден программдык бюджетке өтүүгө даярдыктарга бир нече жыл керек. Алтынбек Талантбеков, Талас Аманбеков, Күнсереп, экономика жаңылыктары. Мамлекеттик бюджеттин ачыктыгы акыркы жылдардын жетишкендиги болду десек жаңылышпайбыз. Бүгүн ар бир кызыккан жаран бюджетти интернеттен же расмий түрдө сурап алса болот. Мисалы өкмөт KG порталынан бюджеттердин аткарылышын, жергиликтүү бюджеттерди же мамлекеттик сатып алууларды көрсө болот. Программдык же натыйжалуу бюджет бул укуктуу өнүккөн мамлекет курууда абдан маанилүү курал. Анткени ар бир жаран мындай бюджет аркылуу бийликтен натыйжа талап кылса болот. Сиздер менен Азамат Акилеев болду. Көрүшкөнчө саламатта калыңыз.